Биздин максатыбыз азыр эркин күрөштү көтөрүү. Кудай буйруса райондо, областта азыр жылыштар жакшы болуп атат. Азыркы жаңы Талас областынын президентин шайладык. Жакшы бала аябай. Ошол спортту көтөрөм деп атат. Особенно эркин күрөштү көтөрөм деп атат. Ошол эркин күрөштү көтөрүп, республикалык даражага алып чыгам деп атат да. Эми биздин максатыбыз ушу жаш балдарды спортко тартыш. Баңгизат, тамеки, бейбаштыктан алыс болсун деп, заңыраган залда республикалык соревнование өтүп атабыз. Балдардын даярдыктары аябай жакшы, маанай жакшы, күрөш аябай жакшы өтүп атат. Кудай буйруса, ушул жерден чыккан балдар ким билет? Кийинчерээк мүмкүн республиканын наамын коргоп, Азияда чемпион болот, дүйнөдө чемпион болушу ыктымал. Ошол биздин эң биринчи максатыбыз балдарды спортко тартыш. Шаттанам келбетиңе баладайым, кыргызым кыргыз жери Кыргызстан, жаныма дары арча карагайым. Мен сенин майрамыңа бөлөнгөнмүн, өзүңдөн агарганмын төгөлгөн. Мен сенин кулуңмун Кыргызстан, мен сенин барычыңа, мен сенин барычыңа, мен сенин барычыңа өрүлгөнмүн. Тыншасамдан терметер ырларыңды, жуткандай боломун мен булагыңды. Кыргызым кыргыз жери Кыргызстан. Саламатсыздарбы? Ушул биз жылына ушу иштегениме уже 45 жылдай болуп калды. 45 жылдан бери ушу эркин күрөш менен аракет кылып атабыз. Бул Кировкада өтүлүп аткан соревнование биринчи эмес. Кудайга шүгүр, мына Самат деген инибиз канча көп жылдан бери уже спонсор болуп, балдардын келечегин ойлоп, канча деген балдар ушул жерде мына олимпиадага чейин, кыздарыбыз олимпиадага чейин күрөшүп атат. Но Талас областынын федерациясына рахмат. Ушу федерацияга биз ыраазы болуп атабыз. Ушул бизге ушу Кировкага келип күрөшкөн балдар, кыздар мына олимпиадага күрөшүшүп атат ошолор. Олимпиадага мынакей өзүңөр көрүп атасыңар. Мээрим чыгып атат, Айпери чыгып атат. Алар да келип ушу Кировкадан келип күрөшүшкөн. Ушул жерде даже Казак жана Үшкемпиров деген олимпийский призер бар. Ошо олимпийский призер ушул жерге келип күрөшкөн. Ушул Кировкага келип күрөшүп биз 15 республика эле азыр адан да жакшы болуп калбады. Илгери баягы Союз учурунда орустар бийлечү эле, азыр болсо бүттүгү. Кааласаң утсаң Азияга барасың, олимпиада барасың, чемпионат мирге барасың. Жакшы азыр. Ушу Самат инибизге рахмат. Ушу канча деген спонсор болуп, балдарыбызды өстүрүп, ушу мээнетин кылып, ушу канча деген байларыбыз бар, спонсор болбойт эле. Бул ошо өзүнүн жанынан аябай ушу бизге спонсор болуп берип атат. Кудайга шүгүр, мына бир 200ге жакын участник бар бул жерде күрөшүп атат. Бүгүн абдан жакшы. Ошо биз ыраазымыз. Турнир өткүзүп турайлы деп өзүбүздүн чоң атабыздын атынан, Алымкул атабыздын атынан турнир өткүзүп турат. Айылдан балдар өстү, кичине көтөрүлсө, сыртка чыгып, бири-бирин таанышып, балдар бири сөзсүз эле көчөдөн жолугуп, бири-бири менен урушпай, ынтымакташып, мындай машыгып бири менен абыр алмашып, тренировка кылып, айылдан өссө деп ошо менен ушуну өткүзүп келатабыз. Бүт 10 жыл аралыгында болуп калды. Буйруза
мен ойлойм мындан ары да өткүзүп турганга аракет кылабыз. Биз ынтымак кыла берсек баардык нерсе боло берет да, бышат да, баарына жетилебиз. Биз деле ушундай болуп өскөнбүз, кичинекей болуп чоң. Келечекте жылдарда бизди үмүттөткөн жакшы балбандар чыгат деп. Аваз агайга сөз бергим келип атат. Ушул эркин күрөш боюнча федерациянын жаңы түзүлүп атыптырсыздар. Эмнелерди кылайын деп атасыздар? Алдыдагы пландарга токтолуп, анан мындай кызыктар тараптарды чакырып кетсек дагы болот да, мынакей көрүп аткан адамдар. Анткени ушул эркин күрөштү өнүктүрүү боюнча эле иштерди жүргүзөбүз деп айтып атат агай. Келиңиз агай, сизге эркин микрофон. Бүгүн областтык деңгээлде Беде Асыл спорт комплексинде эркин күрөш боюнча турнир өтүп атыр. Самат аке өзү уюштуруп берип атыр. Самат акеге Алла ыраазы болсун. Ушундай акелерибиз көп болсун, күрөштү колдогон. Жана ошондой эле бул Атакеев Искен деген инибиз Талас областынын вольный федерациянын президенти болуп шайланган жаңы. Кудай буйруза жакшы тилектери бар, жакшы иштери бар. Кудай буйруза ошол балдар менен Зулумбек деген байкебиз бар. Ошолор менен жакшы тыкыз алакада жакшы иштешебиз деген ниеттебиз. Бардыгыбыздын ниетибиз ушу эркин күрөштү өстүрүү, эркин күрөштү өстүрүп колдойм деген инсандарды чогуу иштешкенге чакырып кетебиз.